Саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен трапециянын аянтын өтөбүз. Трапециянын аянтын табуу үчүн эки негизин узундуктарынын суммасынын жарымын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Же болбосо орто сызыгын бийиктигине көбөйткөнгө барабар десек дагы болот. Ал эми трапециянын орто сызыгы бул эки негизинин жарымына барабар. Демек, ушул формулалардын негизинде бир-эки мисал карап көрөлү. Номер 1 мисал. Негиздер 15 см жана 19 см, ал эми бийиктиги 18 см болгон трапециянын аянтын тапкыла. Берилди АБСD трапециясы АБ негизи 19 см, СД негизи 15 см, ал эми бийиктиги 18 см. Аянтын тапкыла дейт. Демек, аянт табуунун формуласын колдонуп чыгаруу эки негизин жарымын бийиктигине көбөйтөбүз. Демек, 19-ду 15ке кошуп 2ге бөлөбүз, көбөйтүлгөн 18. 19 менен 15-тин суммасы 34-кө барабар. 2ге бөлсөк 17 болот. Демек, 17 көбөйтүлгөн 18 бул 306. Демек, S барабар 306 см квадрат. Жогу трапециянын аянты 306 см квадратка барабар. Кийинки мисалды карап көрөлү. Номер 2 мисал. Трапециянын негиздери 3,5 дм жана 2,9 дм. Ал эми аянты 2,156 дм. Трапециянын бийиктигин тапкыла дейт. Берилди АБСD трапециясы АБ негизи 3,5 дм, СД негизи 2,9 дм. Ал эми S аянты 2,156 дм. Бийиктигин тапкыла дейт. Бийиктиги аянтын орто сызыгына бөлгөнгө барабар, же болбосо эки негизинин жарымына барабар, бөлгөнгө барабар. Чыгаруу. Демек, H барабар 2,156 бөлүнгөн 3,5 кошулган 2,9 бөлүнгөн 2 барабар 2,156 бөлүнгөн 2ден 6,4 барабар 2,156 көбөйтүлгөн 6,4төн 2 же болбосо барабар 5,112 бөлүнгөн 6,4. Демек, H барабар 0,8 дециметр. Эми окуучулар өз алдынча иштеп көрөлү. Өз алдынча иштөө үчүн төмөнкү мисалдар берилген. A'сы негиздери 13 см жана 9 см, ал эми бийиктиги 6 см болгон трапециянын аянтын тапкыла. Б'сы трапециянын орто сызыгы 12 см, ал эми бийиктиги 7 см болгон трапециянын аянтын тапкыла дейт. В трапециянын бийиктиги 15 см, ал эми аянты 12 дециметр квадрат. Орто сызыгын тапкыла. Г'сы трапециянын негиздери 1,3 дециметр жана 0,9 дециметр, ал эми аянты 33 см квадрат. Трапециянын бийиктигин тапкыла дейт. Ушун менен биздин сабак жыйынтыктады. Биздин сабакты көргөндөн кийин каналга катталууну унутпаңыз. Ал үчүн сиз төмөндөгү баскычтарды басып коюңуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.